Kırgız yerinde Ulu Айтматовдун туылған күнü. Ben gündöp tündöp aytsam болады Айтматов жөнүндө. Себеби мен şu Kargaday'dan, Siler'dey gezimden dep koyalı. Ben Айтматовга 4-классында кездешкем. Айтматовдун өзүнө эмес, аңгемелерине. Ошол 66 жылдары гана эсептей бериле, ошондон бери канча мезгил өттү. Ben 4-класста şunday kitapxanamız bolğon, teyit at başında 60 деген айылында жалпак мектебиz болған, şunday kitapxanamız бар эле. Ушуларды мен кичинекей кезимде Манаста окуп, чоңатам Манаста окуткан, алар сабасыз сабышкалар болгон, ошо кезде доор. Анан Манас мен адабиятка жетелеп келген, анда силердикинде аз телефон да жок. Биздин айылдан да свет да жок болчу. Эне чырак менен күн көрчүбүз. Анан жалаң ушул китеп. Анда санда газет келерди. Анан bir радио келчи, зым менен тартылган, bir эле каналда. Телевизор жок. Көргөн, баккан биздин жажда орусча айтканда ушул сузаган сузунубузду китеп баскан. Шуну окуп, Айтматовду мен окуганда ага чейинки адабияттарды окуп келип эле, Түгел Байсыдык, Бая Ленов, Жантөштерди окуп келип, анан ушул кичинекей bir Акжан, Асма Көпүрө деген Айтматовдун биринчи жазган аңгемелери экен кийин. Şu koluma tiygende başka aydınga çıka düşkönde oldum da. Bir mınday ele mına o Южный магистралда жолго çıka düşkönde oldum. Maga başkaça sezildi. Görse oşol Айтматов деген жаңы fenomen adabiyatка kelgen eken. Dünyögө kelgen eken oşo кезде. Биздин баягы салттуу жазып жүргөн жазуу өнөрүн өзгөртүп келди bu kişi bizge. Başkaça жазып келди. Анан эме мына ошондон бери Тирмеңде ошо мектепте окуп анан мен кыргыз тили адабият факультетине Оштон барып бүткөм. Кайра келип айылда сабак жетпей кыргыз тил мугалимдер көп бизде. Анан китепканачы болгон биринчи менин эмгек жолум китепканадан баштаган. Мына ошондон баштап Айтматов агесте орусча жазып жалаң чыгармалардын баары Москвада чыкчу. Литературная эмне деген зарубежная литература деген чоң журналдарга чыкчу. Ошону тамтаңдап Айтматовду сүйгө жакшы көргөндөн орусча ошо карандай окуп жүрүп мен орус тилин ошо түшүнүп Айтматов аркылуу анан Толстой, Пушкиндерди чоң адабиятты, дүйнөлүк адабиятты аңдаганга жол ачылган да балдарым. Анан Айтматов деген силер окуганыңар болсо, окубаганды моюндан жетелеп окута албайсың да. Мен мындай оройрок сүрөп коеюнчу силерге. Эч бир ар жагында кызыгуусу болбогон адамды өзү жөн эле тек коюш керек. Айтматовду сүйрөй бербей. Айтматов силердин келечегиңер эгер түшүнсөңөр. Ал бизге компас, рухий дүйнө. Мына бүгүнкү күндө мен эми кыска айтайын, бүкүлү түшүнсөңөр. Бүгүнкү күндө Айтматов 180 тилде элдин тилинен ашык тилге которулуп кетти. Дүйнөнүн 180. Мына мен түндө эле интернетти карап отуруп, Шри-Ланка деген мамлекет бар мына Түштүк Азияда. Шунда bir котормочу сүйлөп атат. Айтматовдун кылым карттары bir күнүн которуптур. Анан мурда чыгармаларын которуп келиптир. Анан интервью берип атат. Кабарчы суроо берип атат. Англис тилинде, өз тилинде, аны бизге орусча которуп берип атат да. Суроо берип атат. Сиз эми ушунчалык которуп, Айтматов ушундай жан дилиңиз менен которуп атыптырсыз. Айтматов кокус тирилип келип, же тирүү болсо алдыңыздан чыкса, эмне деп айтат элеңиз дейт. Анан мен кучактап туруп, тиги жооп берип атат. Мен кучактап туруп, Чыңгыз Айтматов, сиз Шри-Ланкалык кишисиз. Биздин боорубузсуз деп айтат элем дейт, көрдүңбү? Бүгүн туугандар, балдарым, кыргыз балдар окубай калды. Мына эки дүйнө мындан өтүп атат. Биз жаңы кирип атабыз да мына. Мен мына Дербиштей автобустордо жүрөм, мындай көчөдө жүрөм. Мен эски журналист, мен 40 жылдык тажрыйбам бар. Мына байкоо салам да мына балдарга тиги булар эмне кылып атат депчи. Мына көргөн бакканы. Бирок мунун жакшы эгер пайдаланса, үйдө жатып академический билим алсаң болот. Эгер интернетти туура колдонсоң. Жалаң TikTok деген азгырыктар бар экен, мунун шайтандай азгырыгына кирип кетсең, биягы каша болуп калат да. Мына мен токтолуп калган кишини каша кылып коет экен. Силерди кой. Анан эгерде пайдалансаңар дүйнөнүн адабият жатат да. Эч кандай баргыла мектепке, окугула, бирок муну туура пайдалансаңар. Мына Айтматов эгерде кирсеңер, мына жакшы окусаңар, дүйнө майрамдап атат.
Кенеде Кыргызстан эмес, Айтматтын өзүнүн бешиги, туулган жери. Биз али Айтматты түшүнө элекпиз. Айтматовдун ааламына кире элекпиз. Айтматов эмнени жазган? Катмарланган адамзат аң сезимин жазган. Турмушун жазган. Каршы трагедиялык, кубанычтуу сүйүүсүн бүт ийирген. Кандай ийирген? Мисалы үчүн дүйнөдө силерге айтайын, эпопея деп коет. Эпикалык чыгарма дейт. Эпикалык чыгарма сюжети дагы, көлөмү дагы чоң чыгармаларды, прозалык чыгармаларды эпика дейт. Мисалы үчүн Толстойдун, Лев Толстойдун «Война и мир», согуш жана тынчтык. Шолоховдун «Тихий дон», биздин Мухтар Ауезовдун «Абай жолу», Виктор Гюгонун ошондой чоң романдары бар, француз жазуучусу. Мына ошондой чоң, көлөмү чоң эпопеялык чыгармалар бар. Айтматов «Кылым картар бир күн» деген романында ошолорду алып келип пресстеп туруп, бизге кичинекей китепке сыйдырып туруп берди. Ошончолук бере турган ойду, сюжетти, рухий дүйнөнү пресстеп туруп берген да. Эгер окусаңар, балдарым жана маңкуртчулук деген Айтматовдун терими. Азыр дүйнө которбойт муну. Англис тилине французго маңкурт деп кабыл алат. Маңкурт деген тирүү жүрөт, бияк өлгөн да. Мындай айтайынчы. Бул жер аң сезим, эс тутум, ата мекен, эне мекен, кыргыз тили, эне тил дейт кыргыз тилин. Мен мына кыргыз тили газетасын чыгарып атам, 1 жыл болду. Биздин Бишкекте кыргыз тили колдон чыгып баратат. Эне тил колдон чыгып барат, балдарым. Эне тил деп айткан, энеңдин үйрөткөн тили деген сөз бул. Энеңдин ичинде 9 ай, анан эмчегине сүт аркылуу келген тил деген сөз. Бүгүн биз таанып, айрыкча жаштар маңкуртчулукка кетип атат. Ошону Айтматов жазган. Өз тилиңди таансаң, өз жериңде жүрсөң, өз жериңдин абасы менен дем алсаң, суузун ичсең, уш жерде тайраңдап жүрсөң, анан эне тилиңди өткөн, унуткандан өткөн кордук жок. Андан өткөн чыккынчылык да жок балдар. Ошол маңкуртчулукты Айтматов бизге таштап кетти, жазып кетти. Ушул эсиңерде болсун. Эгерде биякта кичине ойлоо сезимиңер болсо, адамзат деген албетте глобалдаштыруу, космополитизм дегенге кетип атат. Бүткүл дүйнө интеграция болуп жакындашып атат. Бирок сен өзүңдүн кыртышыңды, бешигиңди, энеңди, атаңды унутпашың керек. Айтматов ушуну коңгуроо кагып кетти. Чыгармаларын өзүңөр окуп аласыңар. Айтматов эмне деди? Адамга эң кыйыны аппара келди. Күн сайын, саат сайын шанс берилет өмүрдө. Кудай сактасын, азыр мен келатып, жөө келатып. Эртең менен чыкканда дуа кылам. Бүгүн аман эсен үйүмө келейин депчи. Бул өзү аманат дүйнөдө туу. Молдокелер айткандай, туугандар. Риски жашоо деген. Эмне болосун көчөдө кетип барат, көз ирмемде. Ошону Айтматов айтат. Күн сайын адам болуу деген ушу кетип барат эле, тайгалаган кишини колунан жетелеп, же бир көзү көр кишини жолдон өткөрүп коюу, же бир кара картаңдарга орун берип, ошол адам болуу деген ушундай эле бытыбый нерселерден башталат. Ошону айткан улуу Айтматов, көрдүңүзбү? Анан кийин дагы эмнени айтса болот. Айтматовду айттым мен, чемпион жазуучу. Мурда мына Вильям Шекспир деген 2 кылым болду. Чоң Англиянын дүйнөлүк драматургу. Бизге коюлган Шекспир, Отелло деген азыр көрөсүңөрбү театрды, укмуштай бир популярдуу чоң драматург. Ошо кишинин тираж боюнча дүйнөгө таралган боюнча ошол алдыда болчу. Азыр Айтматовдун китептери тираж боюнча дүйнөнү басты. Андан өтүп кетти балдарым. Силер сыймыктана жүрүлө менин сөзүмдү кулакка угуп. Айтматов жөн эле киши эмес. Ал улуу жараткан колдогон киши. Кыргызга берген. Ушу биз 6 миллион кыргызбыз бүгүн, 7 деп жүрбөйбүз. Бар бошкондон бир бошкон 7ден өтүп кеттик. Анан да 1,5 тентип жүрөт жаштарыбыз. Кетип калды мына өткөн кыргыз бийлигинин акмакчылыгынан. Тентип кетишти балдарыбыз 5 жерден. Мына ушул кичинекей элден, мындай саны аз элден. Миллиард Кытайдан чыккан жок, 1,5 миллиард. Индиядан чыккан жок. Мурда чыккандыр, бирок Айтматовдун доорунда чыккан жок. Россиядан чыккан жок, мына ошол батыштан чыккан жок, адабияттын очоктору болгон. Бизден кичинекей мамлекеттен чыгып калды. Эмне үчүн чыгып калды деп суроо берген. Салижан Жигитов деген адабиятчы агайыбыз жазып кетти. Бул мүмкүн эмес эле дейт, бизден чыкканчы. Мүмкүн эмес эле. Мындай акылман, ушунчалык грандиозный жазуучу бизден чыгыш кыйын эле.
Мүмкін емес эле. Бизден Салымбековдай Базаркомдор чыгыш керек болчу. Көчөкү райым миллиондой миллиардерлер чыгат экен, ал боло берет экен бизде. А бирок момундай акыл, туңган акылмандык, кемеңгерлик чыкпайт эле, кандай чыгып калды деп ай суроо таштап кетти. Мен өткөндө жаздым, чыгат экен бизде. Бирок эмне үчүн чыгат? Биздин орусча айтканда школабыз бар, путь бар бизде. Манасты жараткан элбиз. Океандай Манасты, эгер окусаңар, Манас жомок эмес кагылайындар. Манаста ошондой катмарланган көчмөн турмуштун, сан кылымдык көчмөн турмуштун анда да пресстелген коддору, ойлору тунуп жатат. Бир эле doğru эмес. Бизде тиги Октябрь революциясына чейин, эсирге чейин жалаң ата-бабабыз тоолордо бос үйдө жашап келген. Эмне үчүн деген суроону ошол жерден таап аласыңар, Манастын өзүнө. Эмне үчүн бос үйдө жашап келген жалаң? Ат үстүндө, тоолордо, жалаң чабыштарда келген. Мына биздин бейиштей жерибизде аталарыбыз сынган бутун канжыгага байлап, анда оом деген уюм жок болчу, сос деген болушо турган эч ким жок болгон бизге. Болуша турган. Ата-бабаларыбыз ушу бейиштей жерди жалаң кара күчү менен, акылы менен бизге таштады. А бүгүн биз эмне кылып атабыз? Бүгүн биз талкалап атабыз. Жолдо баратып ыргытып атабыз. Машинеден баратып ыргытып атабыз. Талаага бассаң кагылайындар мына талаада. Мен пакет алып барып тазалап кетем парктарды. Бүт ушу кыргыздар таштап кетип атат. Андай кылчу эмес ата-бабаларыбыз. Ошону айтматып жазып кетти бизге. Коңгуроо кылып кетти балдарым, ай. Мындай таза элдин тукуму Манасты жараткан дүйнөдө азыр таң кала баштады дүйнөгө. Жеткен эмес экен мурда. Мына биздин кошуна Өзбек казакка эми жетип атат. Манастын күчү эми жетип атат. Булар бизди чакыра баштады. Ай, Манас деген уруктун алдына бири кел. Мен эпос жөнүндө айтып атам. Мына казактар өткөндө чакырды. Биз түрк тилдүү элдер Манас деген уруктун алдына биригели, биз идеологиябызды бириктирели деп атат. Көрдүңбү? Дүйнөдө эмне болуп атат? Азыр кагылышуулар болуп атат. Мына Украина менен Россияны эле айткыла. Азыр кан байрам түшүп атат. Эки бир тууган эл. Идеядан ажыраганда ошондой болот да. Биригүү деген идея акыл менен, дипломатия менен, андан өтүп жанагы зөөкүрлүккө, ачкөчтүккө барганда согуштар чыгат. Мына Израиль менен Палестинанын ортосунда азыр эмне деген балдар кырылып атат кагылайындар. Ошон үчүн Пейлистон Айтмат ушул жөнүндө какшап жазды. Айтмат биринчи аңгемесинен акыркы тоолор кулаганга чейинки романдарынын баарында гуманизм. Адамга адам жакшылык кылуу, адамдын колунан тартуу, өөдө кылуу, бири-бирин жөлөө, мээримин төгүү, сүйүү бири-бирин чалкып жатат. Шунчалык берди биздин бир боорубуз. Ошону сыймыкталып окуп жүргүлө кагылайындар. Мен кайсы күнү чакырсаңар келем. Айтмат жөнүндө мен күн түн айтып берем силерге.